чындыкты четке буруп, жалганды бекемдеп, ушундай тетир да, акыйкатты ээрчибей каршы сүйлөйт. Жалганды көрүп, аны танбастан кайра жалганга ыраазы болуп тастыктайт. Мына ушундай эреженин үстүндө болгон дээрлик пайгамбарга каршы чыккан коомдор. Жокко чыгарат чындыкты, жалганды тастыктап, бекемдеп ээрчийт. Өздөрүнүн напсисин ээрчийт, негизи жок күмөн ойлоруну ээрчийт. Ал эми акыйкаттан, Аллахтын элчиси алып келген кабарлардан жүз бурат. Бул дагы ошо жахилиядагы, капырчылыктагы жүргөн адамдардын мурунку негизги эрежелеринин бири болгон. Алар Аллах тастыктап берген нерсени жокко чыгарат, ал эми жокко чыгарган нерсени кайра тастыктайт. Мына ошондуктан алар адашууга түштү. Мисалы, Аллах таалам ширкти жойду, ширкти жокко чыгарды, шерик кылбагыла деп бул нерсени кайтарса, алар болсо эмне дейт? Жана Алла таалам таухид, жалгыз өзүнө гана сыйынгыла деп тастыктап, бекемдеп берди. Жалгыз өзүнө сыйынууга буйруду. А булар карама каршы келди. Ширкти бекемдеп, таухидти жокко чыгарды. Ана ошон үчүн ла илаха иллаллах деп келсе, алар эмне дейт? Валладина аману бил батили ва кафару биллах улаика хумул хасирун. Алла таалам айткандай, ыйман келтиргендер, валладина аману, жалганга ыйман келтиргендер, Аллахка капырчылык келтиргендер, алар чыныгы утулуучулар деди. Алар тетир, Аллах жокко чыгарган нерсени ыйман келтиришип, Аллах тастыктаган нерсеге капырчылык кылышты. Мына ушул жахилиядагылардын эрежеси болгон. Ушунун негизинде көптөгөн адашууларга түшкөн. Эгерде капырчылыктагы, жахилиядагы доордогу адашууларды көрсөңүз, ушул эки негиз нерседен келип чыгат. Же Аллах тастыктаган нерсени жокко чыгарат, же Аллах жокко чыгарган нерсени булар тастыктайт. Мисалы, ким Аллахка шерик келтирсе, ал Аллах жокко чыгарган нерсени кайра тастыктаган болот. Аллах тастыктап, ушуну бекемдеп, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынгыла десе, кээ бири аны кайра жокко чыгарат шерик келтирип. Кимде ким адал дегенди арам десе, арам дегенди адал десе, ал дагы мына ушунун бир сүрөтү. Субханалла, мындайча айтканда ошол доордогу адамдардын тетири болуп турду. Ак десе кара деп, караны кайра ак деп, пайгамбарларды Алла таалам ырайым менен жөнөтсө, мына карылгыла, түз жолду тапкыла, мына ушул пайгамбарларга эргешкиле, ээрчигиле десе, пайгамбарларды өлтүрүп, аны ээрчибей шайтандарга ээрчип, шерик кылбагыла десе, буттарга сыйынып, эстеликтерге сыйынып, Аллах сактасын.